ошондо сен азыр башыңды жылат калганда суроо бере бергиле эми. Менде суроо жок, анан кечээки Tailwind CSS боюнча суроо берсем болобу агай? Болот. Ошол мындай сиз айтканыңызды эле уктум да, мурда барбы айтор укпаган деле болчумун, анан андай фреймворк бир аз кыйын болду мына иштеш. Установка кылып, же подключение кылгандарчы. Анан сизден сурайын дегем, ошол кайсыл жактан мындай точно өзүңүз мурда окуп үйрөнсөңүз ошол пайдалуу деп айта аласыз. Мисалы бир сайтту же туториалдарды мен карап. Так, Tailwind CSS боюнча бул күздө менен келечектин программасына кирбейт. Бул жөн эле сторонний бир задача бир. Анан ал задачаны жөн эле мен чыгарып койдум. Кийин кызыккандар болсо, ошол кызыккандар иштегендер ошону ойлоп жеткендер менен гана иштешем да. Бул обучение жөнүндө эмес да. Үйрөнүү жөнүндө эмес, жөн эле ошол бир жумуш жасаш керек. Ошон үчүн срочно ошол илинип калды. Ал жактан алам уже бир версия жазды, анда бирөөлөр жазат. Опять же, по результату эле, результатка жараша ошол адамдар менен өтүшүм да. Ал жөнүндө көп эле эч кандай неме өтпөйт. Азыркы убакта азыр биздин эмес, фокусубуз бул жана айтып кеткен сөздөр. Notion жазаш керек, Notion'да мемберлер болуш керек, Trello'да задачалар болуш керек, Trello'да жазганды үйрөнүш керек. Мираңар болсо, мираңар жазап, Notion'га кытыкла, анан ошол команданын ичинде дискуссия болуп, бири-бири менен таанып, азыр ошол жөнүндө гана фокус болуш керек ошол спринтте. Спринт дем алыш күнү бүтөт, воскресенье. Ар бир командадан бир киши өзүнүн спринтте болгон демесин, жумушун ревью кылып айтып берет. Эмнеге жетишти, эмне кылышты, атып коюлду, команда чогулду, Notion ачылды, Trello ачылды, мына иштеп атабыз деген ар бир команда өзүнүн презентация кылат. Ошого даярданып, бүт жумушуңарды спринтке бүтүрүүгө аракет кылалы. Эмдеги спринттен баштап design thinking боюнча эмпатия кылып, ар бир долбоорго уже активно ошол долбоорду изилдеп, окуп, карап, анан дальше кийинки демесин баштайбыз, кийинки этаптын design thinkingдин брейншторм кылып, идеяларды айтып, эмне кылыш керек, бэклогду толтуруп иштеп баштайбыз. Процесс ошондой. Рахмат агай. Алыспай, Азаматай. Саламатчылык. Сай. Болот. Жана командалар боюнча Trello ачылды деп атты. Мен веб-порталдан чыгып атам азыр. Ошол сиздер ачтыңыздар да, биз ошол ссылка менен эле кирип Trello коштоп болот. Өзү ачыш керекпи? Жок, командаларга Trello'ну мен ачтым. Бирок ссылка менен кирип кошулганга болбойт. Ал командага жана биз таблица жазып атык беле башта. Таблица жазганбыз, если адамдар бар болсо, ошол жакта ошол таблицада мен башка ролдо катышам, же экинчи ролдо катышам, башка ролдо катышам, же негизги ролдо катышам дегендердин почтасы менен эле чакырылган. Эгерде силер ошол командага кире турган болсоңор, ошол команданын ар бир команданын бир жетекчилери бар да, и ошол команданын ичиндеги активдүү участниктер бар. Ошол Discordко жазыш керек. Мени командага алып алгылачы, мен ушундаймын. Жакшы ушундай иштерди билем, өзү реклама. Мондайларды кылам десе, ошол адам анан Trello'го чакырат, анан Notion'га чакырат, анан ошол команда менен иштешкен. Ошол команда чечет. Азыр, конечно, баарын киргизет, анан бир-эки спринттен кийин уже жок, биздин командабыз толтура башкарып калат. Ошол кечээ жолугушулганбыз, анан Trello'да ачпай койсок болот экен, сиздер ачкан боюнча эле кире беребиз. Кайсы долбоор? Веб-порто. Веб-портонуку бар уже Trello'с. Ошол жака. Анан веб-портодо Trello эмес, Telegram ачып жетишиптирсиңер. Telegram, WhatsApp ачпай кое тургул, анткени алай ачсаңар, силер өзүнчө коммуникацияңарды чыгарып кетесиңер да. Анда биздин күздө менен идеясы жоголуп кетет. Анда силер башка команда эмне кылып атканын көрбөй каласыңар да, үйрөнбөй каласыңар.
Анан жаңылыктар да жазылбай калат, анан көчү жоголуп кетти. Азырынча ачпай отурлар, кийин команда уже точно белгилүү, бизге ошол WhatsApp же Telegram удобный болот дегенден анан ушунда ачылат да. Азыр ачпай отуруп. Чоң рахмат. Суроо бердим да. Сегиз киши. Байкасаңар, убакыт өткөн сайын баягы эң башындагы мотивация жана күйүп аткан нерселер азайып, акырын рутинага өтүп баратат. Анан ушунда билине баштайт да, баягы айтат эмеспи, ким таштап салат, ким дальше окуйт дегенде, ким дальше жасайт дегенде. На самом деле аз эле киши калат азыр. Көп киши көрүнгөн менен, баары мен ал болуп аткан менен, аяк жагында аз эле киши калат. Ар бир долбоордо 1-2-3 киши бар. Максимум 5. Так что последний герой дагыдай. Мен Ашар командасынанмын. Анан сизден сурайын дегенибизде командасына Google форма аркылуу келечектин ар бир мүчөсүнө ошол социальный опрос сыяктуу суроо дегенбиз да. Например, ушул келечектен баштап көрөлү, Ашар жолу менен дамелге акча чогултканга каршы эмесиңерби или кандай муктаждыгыңар бар, акча чогултканга деп сурап көрөлү дегенбиз да. Ошол сайт колдонгондой. Анан ошондо эч кандай каршылык, туура эмес нерсе кылган болбойбузбу? Балким кээ бир жерден туура эмес кылган болосуңар. Анткени эми силер адамдардын идеясын уксаңар болот да. Опять же, данныйларды чогултупчу. Мисалы, силер краудфандинг акча чогултканга даярсыңарбы? Ооба, жок, канча акча чыкканга даярсыңар, если идея жакшы болсо. Анан кандай форматта которо аласыңар? Там Эльсом, Виза деген форматтарды. Анан ошондой темада сурасаңар болот. Болот да. Бирок келгиле акча чогулталы деп сурабашыңар керек да. Ой, биринчи сурап көрөлү деп атасың, согласна. Ошону сурап көрсөңөр болот. Хорошо, рахмат. Бирок биз баары бир деле MVP-ни жасайбыз, даже уже жасалган MVP, ошону чыгарып туруп, анан ошол жактан проекттерди жазып баштайбыз да. Так что Ашарды да отуруп алып, эме команда жанагы эсилер немеңер даяр болсо, ошол моменттер отпой, силер мисалы ушундай запросторду кылгычакты, значит силерге Notion'ңар даяр, Trello'ңар даяр, командаңар даяр, бири-бириңер тааныйсыңар, туурабы? Ошол деңгээлге жеттиңер да уже. Notion'дар элек команда менен кече биринчи жолу жолугуштук. Берүүчү анан бүгүнөн баштап ошол идеяларды баштай берели деген. Ошол момент отпой, силердин тапшырмаңыз спринтте. Команда чогултуп, Notion жаза коюп, Notion'га команданын аттарыңарды жазып, сүрөттөрүңөр келип, анан идеяларды азыр жөнүн айтып койбостон барып Trello'га жазыш керек. Задача катары. Бизде ушундай задача бар. Анан ошол задачанын ичинде описаниясында эмне описание, кандай суроолор болот. Анан ошону мага жиберип койсоңор Trello'дан. Мен карап, ушундай тапшырмалар, идеялар бар экен деп айтам. Рахмат. Суроо? Суроолор жокпу түгөндө? Так, анда суроо жок болсо аяктасак болчу да экен,
түшүндүңөр да баарыңар, Абагай бар эле түшүнүктүү болушу. Все, анда күнүңөр жакшы өтсүн. Кеттик эле дальше иштеп. Көбүрөөк бош ойт окшойм, что көбүрөөк командалар аралашып, чаттарга жазып, балким дагы команда, бош командалар болсо, жумушта эмес, командабыз толугураак дегендер болсо тоже жазгыла. Балким сессиялар жасайбыз. Жетишпей аткан аттарга баш кирип аттабашабыз. Тоже онлайнда болгондор ошол командаларды аттап атканда өзүңөр идеяңарды тоже өтө берсеңер болот. Неметип кетсеңер, эстеп кетсеңер. Ат деген көп проекттерге көбүнчө кыргызча немеси менен болот, типа изюминкасы менен, кутуча деген сыяктуу, веб-ордо деген сыяктуу. Анан ошого жараша бир эски кыргыз сонун сөздөрдү эстесеңер. Анан аттап атканда тоже Google'дан сразу поиск кылгыла, башка долбоорлор, башка бренддер ал жөнүндө жокпу депчи карап текшерип аттап атканда. Анан конкуренттерди карап, алардын аттары кандай, примерно, чтобы кичине неме болсун деп. Всё, да? Можно, да, там помыть? Можно. Все, ладно. Жакшы тургула. Эл саматаңыз. Рахмат агай.